Hazreti Umar сахаба халифа болып тұрған кезде жанына сахабалардан біреу келіп салам береді. Бирок Умар сахаба саламына алик алған жоқ. Себеби ал өтө зарыл иштер менен алектенип жаткан. Сахаба болсо маңдайында күтүп олтурду. Халифа келген кишине бир да жолу карап койбой, жумуштарын бүтүрдү да шамды өчүрдү. Анан башка шамды жагып туруп, сахабага карап, алик алып сүйлөшө баштады. Таң калган сахаба: "Эмнеге дароо алик алган жоксуң? Эмнеге бир шамды өчүрүп, бир шамды күйгүзүп туруп сүйлөй баштадың?" деп сурады. Анда халифа: "Биринчи шам мамлекеттин эсебинен алынган шам эле. Ал күйүп турганда жеке иштерим менен алек болсом, Алланын алдында күнөөкөр болуп калмакмын. Сени менен мамлекеттик иштери тууралуу сүйлөшпөй турганыбызды билип, өз эсебиммен алынган шамды жагып, анан сени менен сүйлөшө баштадым." Муну угуп келген сахаба көзүнөн жаш чайып туруп, алакан жайып мындай деп дуа кылат: "О Роббим, Азирети Умарды бизден ажыратпа.